Кар көчкүдө калган жарандар бир аптадан бери табыла элек. Издөө иштерине канча куткаруучу тартылды? Жалган маалымат тараткандар жазаланат. Жаңы жобо иштелип чыкты. Мекендештерди уайымга салган жаңы эрежелер. Мамытов менен Володин миграция маселесин талкуулады. Кайра шайлоого карата даярдык. Бюллетендер даяр болуп шайлоо участкаларына жиберилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Жалал Абадта кар көчкүнүн астында калган 4 жаранды издөө иши күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай 53 куткаруучу, 3 кинолог тартылды. Ошондой эле иттер, атайын каражат менен темир издеген адис да бар. Мындан тышкары 8 атайын техника, экскаватор, бульдозер, грейдер жана унаа жүктөгүч тартылган. Кардын жалпы көлөмү 1 миллион метр кубту түзөт. Куткаруучулар 20-30 метрге чейинки тереңдиктеги карды казып издөө ишин улантууда. Эске салсак, жолдо иштегендер 14 февралдан бери дайынсыз. Алар Балыкчы Казарман жолунун 334 чакырымында Көк Арт участогунда бир жүктөгүч, экскаватор, Нива менен тоннелден Казарманды карай жолду тазалап жаткан учурда көчкү жүргөн. Унаалардын ичинде айдоочулар гана болгону айтылган. Изделип жаткандар 24, 35, 43, 44 жаштагы Кытайдын China Road ишканасынын жумушчулары. Социалдык объектилерди курууда акча каражатын уурдоого шектелип кармалган Бишкек шаарынын вице-мэри Азат Узаков 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Бишкектин 1-Май райондук соту чыгарганын мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Атайын кызмат 19 февралда Узаков менен кошо жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору, мамлекеттик курулуш турак-жай жана жарандык курулуш башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы кармалганын билдирген. Алардын бөгөт чарасы боюнча маалымат азырынча жок. Атайын кызматты маалыматына ылайык вице-мэр Азат Узаков өкмөттүн аппаратынын курулуш, транспорт жана коммуникациялар бөлүмүнүн башчысы болуп турганда, жеке компаниянын кызыкчылыгын көздөө максатында коррупциялык схема уюштурган. Ушул жылдын 12 январынан 15 февралына чейинки аралыкта 19 тоннадан ашык жүк кармалды. Атайын кызмат кабарлагандай, ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө бул иштерге тиешеси бар делип, УКМКнын чек ара кызматынын аскер бөлүктөрүнүн биринин аскер кызматкерлери, прапорщик жана сержант аныкталган. Азыркы учурда бул фактылар боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. УКМК мамлекеттик чек арада контрабандага каршы күрөшүү боюнча тиешелүү иштерди улантууда. Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаарында Медикана Плас диагностикалык лабораториясы тажылуу вируска каршы вакцина алганы жана оору жукпаганы тууралуу жасалма QR коддор менен ПЦР тесттердин маалымдамасын берип жүргөнүн билдирди. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык, ушундай эле факт Базар Коргон районундагы Базар Коргон шаарында да аныкталган. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакассанын кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргызстандан сыртта жүргөн жарандарга жасалма ПЦР анализдерин сатып жүргөн жана бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин бааланган. COVID-19 үчүн ПЦР тесттерине муктаж болгондор анализ тапшырбастан WhatsApp мессенджер аркылуу Медикана Плас лабораториясынын башкы кеңсесинин кызматкерине авиакассалар жарандардын паспорттарынын көчүрмөлөрүн берип турганы аныкталды. Ушундай эле схема Базар Коргон шаарында да аныкталган деп айтылат УКМК тараткан кабарда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги интернетте жалган маалымат тараткандарды жазалоо жобосун иштеп чыкты. Ал өткөн жылдын август айында кол коюлган анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын алкагында даярдалган. Учурда документ тиешелүү мекемелер менен макулдашуу үчүн министрлер кабинетине жиберилди. Кененирээк Каныкей Бозгонованын материалында.
Интернет айдыңында фейк маалымат тараткандарды жазалоо жобосу маалымат сайтты же ал сайттын сот үстүйүндөгү баракчасы аркылуу адамдын ар намысына жана беделине шек келтирген жалган маалыматтарды тараткандарга колдонулуучу чаралар жол-жоболоштурулган. Документ жарандардын жана юридикалык тараптардын укуктары менен эркиндигин коргоо максатында иштелип чыккан. Ага ылайык фейк маалымат боюнча арыз түшсө, бийлик соттун чечимисиз эле сайтты убактылуу жаап коёлат. Бул сотко чейинки убактылуу токтотуу деп атабыз да. Бирок баарыбызга маалым болгондой, бул Facebook же болбосо Twitter же башкаларды биз дароо өчүрүп сала албайбыз, анткени биздин алардын бияктагы кеңсеси жок да. Ошолордун түздөн түз иштей турган. Биз бияктагы интернет провайдерлер менен сүйлөшөбүз. Мисалы бул кандайдыр бир маалымат чыга турган болсо, ошону убактылуу эле токтотуп турабыз да. Анан сотко кайрылат, соттон кийин соттун чечиминен кийин гана анан же болбосо кайра калыбына келтиребиз, же болбосо биротоло жокко чыгарылат да бул маалыматтар, жалган маалыматтар. Ошондой эле аталган жободо даттандууларды кабыл алуу тартиби бекитилген. Жалган маалымат тууралуу сайтты же сайттын баракчасын жабуу өтүнүчү менен кайрылган жарандардын арыздарын санариптик өнүктүрүү министрлигинин алдындагы байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы кабыл алып, алгач сайттын ээсинен маалыматты өчүрүү талап кылынат. Эгер макул болбосо 24 сааттын ичинде бийлик органына кайрылууга укуктуу. Ошондой эле 10 жумушчу күндүн ичинде интернет провайдерге сайтты жана анын баракчасын 2 айлык мөөнөткө жабуу тууралуу кат жөнөтөт. Алар берилген тапшырманы 3 күндүн аралыгында аткарууга милдеттүү. Эмне үчүн биздин байланыш агенттигине берип атабыз? Анткени баарыңарга белгилүү эле, бул Россияда Роскомнадзор деп коебуз. Ошол бүт теле радио тармактагы бүт жана интернеттеги ошондой бир туура эмес маалымат, жалган маалымат чыкса, дароо аны мындай төгүндөп же болбосо аны бир убактылуу токтотушат да. Анан ошол инструмент биздин байланыш агенттигинде дагы бар да. Ошол техникалык мүмкүнчүлүктөрдү, техникалык баягы инфраструктураны эске алып туруп, биз ошол байланыш агенттиги менен биргеликте бул документти иштеп чыгып, азыр ошол байланыш агенттигине берүүнүн астында турабыз да. Анан эгерде министрликтерден дагы ошондой жакшы бир комментарий келе турган болсо, анда түздөн түз бул мыйзамдын аткарылышы, мындан сырткары ошол жобо менен токтомдун аткарышы түздөн түз ош байланыш агенттигинде болот. Жазага тартылган сайттын же баракчанын ээси жалган маалыматты өчүрө турган болсо, мамлекеттик органдын макулдугу менен интернет провайдерлер сайтка коюлган чектөөнү алып салат. Бул норма электр жана почта байланыштары жөнүндө мыйзамынын 40-беренесине негизинде киргизилген. Анда байланыш каражаттарынын мамлекеттин коопсуздугуна карама-каршы келген, коомдук тартипти бузуу, жарандардын абийирине жана ар намысына шек келтирүү, ошондой эле экстремисттик ишти жүзөгө ашыруу максаттарында пайдаланууга тыюу салынган. Бирок жободо каралган норманы айрымдар одоно мыйзам бузуу деп сыпаттап, документ чийки жана адилеттүү иштебей турганын айтууда. Бул жерде аябай одоно мыйзам бузуу болот, себеп дегенде соттун чечими жок, бир дагы орган, бир дагы ишкананы жабууга укугу жок. Бул түздөн түз мыйзам бузуу болот да. Эгерде бийлик тараптагылар өткөндөгүдөй Кактус медианын айланасындагыдай болуп, баардыгы плакаттарын көтөрүп барбайт эми түздөн түз эле Маданият министрлигине келип эле мына ошол биздин Кыргызстандын бүтүндүгүнө каршы иш жасап атат деп туруп эле бир топ адамдын колун коюп туруп эле жазып койсо, ошол медиа жабылып калат да. Бирок тилекке каршы инструменттерде жазылып турбайбы, сайт жабылат депчи. Бирок сайт жабылган менен ошол эле соц тармактарда Facebook, Instagram, TikTok, YouTube каналдарды ким жаба алат? Мына ошол жерге келгенде мыйзамдын чийкилиги билинип калат да. Аталган мыйзам долбоору 2020-жылы коомдук талкууга чыгарылгандан бери эле ар кандай талаш тартыш, кайчы пикирлер көп айтылды. Ал тургай бир канча жолу анын кабыл алынышына каршы нааразычылык акциялары дагы өткөн. Анда бул мыйзам Кыргызстандагы демократиянын негизги баалуулугу болгон сөз эркиндигин чектейт жана массалык маалымат каражаттарга басым болот деген жүйө келтирилген. Эгер документ калыс жана бардыгына бирдей иштей турган болсо, нааразычылык жаралбайт дейт публицист Жолдош Турдубаев. Жеке адамдарды эле эмес, бүтүндөй бир адамдардын топтор, мисалы бийликти сындагандарды саап кетиш керек, жок кылыш керек дегендей. Же тескерисинче оппозиция тарабынан деле муну мүнтүп эле салыш керек, жок кылыш керек дегендей аша чапкан сөздөрдү айткандарды мындай адегенде эскертип, анан кийин таптак эле болбой барса, аларды бир кичине татып салса негизи туура болот да. Эки жакка тең бирдей караса, эгер мыйзам баарына бирдей иштесе, эч ким нааразы болбойт. Нааразы болот албетте, нааразы болгондор болот, бирок негизинен эл туура кабыл алат. Эгер эки жакка тең бирдей ким экендигине карабай, кайсы тарапты сынаганына же жактаганына карабай, баарына бирдей адилеттүү колдонулса, анда эч нааразылык болбойт. Бирок ишенич ушундай болот деген ишенич жок койсо болуп атат да. Ошондуктан нааразы болгондор, каршы чыккандар көп болуп жатат менин оюмча.
Алгач маалыматты манипуляциялоо жөнүндө деп аталган мыйзам парламентте 2020 жылы эле кабыл алынып, бирок президент кол койбой артка кайтарган. Кийин ал кайра иштелип чыгып, анык эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө деп өзгөртүлүп, өткөн жылдын 23 августунда кабыл алынган. Документтин негизги максаты коомчулукта жалган маалыматтардан улам пайда болгон терс көрүнүштөргө бөгөт коюу, көпчүлүк учурда абалды корчутуп, адамдын психологиясынын бузулушуна түрткү берип жаткан фейк аккаунттар менен күрөшүү болуп саналат. Бирок азыр иштелип чыккан жободо социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары тууралуу жазылган эмес. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, New TV. Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин менен жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 21 февралда Москвада жолукту. Кыргыз парламентинин басма сөз кызматы анда Мамытов Орусиядагы жаңы миграциялык эрежелерге байланыштуу маселе көтөргөнүн билдирди. Айтымында жумуш менен камсыз кылуу, Орусиянын аймагына кирүү үчүн керектүү жол жоболордон өтүү үчүн кыргыз тараптын көмөгү менен Кыргызстанда Орусиянын миграциялык борборун ачуунун максаттуулугун карап көрүүнү өтүнгөн. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы Вячеслав Володин бул сунушту оң кабыл алганын жана сунуш Орус өкмөтүнө жөнөтүлөт деп айтканын белгиледи. Орус парламентинин басма сөз кызматы Володин менен Мамытов алакка катыштуу өнүктүрүү жолдорун, миграциялык саясатты, тиешелүү комитеттердин өз ара кызматташуусу өңдүү маселелерди талкуулаганын кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 21 февралда Баткен облусундагы 2 күндүк иш сапарынын алкагында Ош-Баткен-Исфана автожолун оңдоо иштери менен таанышты. Өкмөт башчы анда оңдоп түзүүнү тездетүүнү тапшырды. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, жолдун Ноокат-Баткен бөлүгүн оңдоого жакында тендер жарыяланат. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн Жапон өкмөтү каржылаган JICA, Жапон эл аралык кызматташтык агенттиги $50 миллион берет. Акылбек Жапаров аталган облуста 22 февралда өкмөттүн көчмө жыйынын өткөрөт. Анда негизинен Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамдын аткарылышы талкууланат. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 27 1 май жана номер 29 Свердлов шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо үчүн бюллетендерди участкаларга жиберди. 1 май шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоого 110 970 бюллетен даярдалды. Кыргыз тилинде 44 388, орус тилинде 66 582. Мындан тышкары Braille шрифти менен 240 бюллетен жасалган. Свердлов шайлоо округу боюнча депутаттарды шайлоого 104 788 бюллетен даярдалган. Кыргыз тилинде 41 916, орус тилинде 62 872. Ал эми Braille аребинде 240 бюллетен жасалган. Белгилей кетсек, кайра шайлоого 2 округ боюнча 51 талапкер катышууда. Жалпысынан 215 599 шайлоочулардын тизмесине киргизилген. Ушул 2 округ боюнча 120 участкада добуш берүү өткөрүлөт. Жалпысынан 215 758 бюллетень жазалды. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык жана жалпы шайлоочулардын санына плюс 0,1% ашык эмес бюллетендер жазалыш керек. Ошого ылайык ушундай санда бюллетендер даяр болду. Бишкек шаарындагы абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө токтомдун аткарылышы. 19 пункттан турган токтомдун аткарылышы тууралуу агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети бүгүнкү жыйында талкуулашты. Экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинен жана Бишкек шаарынын мэриясынан келген өкүлдөрдүн жоопторуна канааттанбаган депутаттар бул маселени артка кайтарып, келерки жыйында кайрадан карашмак болушту. Экология абанын булганышына байланыштуу токтомдун аткарылышы кандайча аткарылбай калгандыгы, эл өкүлдөрү эмнеге канааттанбагандыгы тууралуу кезектеги сюжетте сөз болот.
Бир нече жылдан бери Бишкек шаарынын абасы тууралуу маселе көтөрүлүп, аны жөнгө салуу, булгануу деңгээлин төмөндөтүү тапшырмалары берилип, ага ылайык атайын токтом иштелип чыккан. Кара түтүн каптаган баш каланы канткени жашыл шаар деген илгерки статусун алып келебиз деген демилге байма-бай айтылганы менен анын жүзүгө ашуусу натыйжалуу болбой келет. Парламенттин тиешелүү комитети дал ошол токтомдун аткарылышы боюнча маселе көтөрүп, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жана Бишкек мэриясынын отчетун угушту. Айтымдарында баш калада пилоттук долбоордун алкагында электромобилдерди киргизүү каралууда. Буга кошо таштанды иргөөчү завод курулганы жатыптыр. Катализаторлар боюнча ага запрет киргизди. 18 августа 21 боюнча жыл боюнча кабинет министринин токтому менен салым көбөйтүү боюнча автомобилдерге чоң объем боюнча 18 январда 22 жылы жогорку кеңеш менен жаңы салык кодекси кабыл алынды. Ошонун ичинде 405 беренеде каралган болчу. 17 пункт мэриялык кыруу категория льгот Бишкектеги шаарынын жарандарына денежный компенсация көрсөтүү боюнча, ал боюнча 3672 үй бүлөгө жалпы сумма боюнча 18,5 миллион сомго денежный компенсация берилди. Көмүр боюнча ошо аткарылгандар. Пилоттук проект бул электромобилдерди киргизүү боюнча бир анан чоң көлөмдүү коомдук автотранспорт, газомотордук двигатель ошолорду алуу боюнча 2020 жылга бул жерде мусоросортировочный завод куруу боюнча маселе коюлган экен. Ушу буюрса 2022 жылдын 3 же 4 кварталында мусор иргелөөчү завод устуруп калат. Ал заводду курууга 6 миллион 280 миллион евро акча каралган. Ал анык, бул ЭБРРдин счетунда турат. Буюрса тендер жарыяланып, ушу утуп алган компания тендер аркылуу ушу иш аракеттерин жасашат. Бишкек шаарынын биринчи вице-мэринин билдирүүсүнө караганда 2-3 жыл аралыгында таштанды иргөөчү заводду куруу менен экологияны сактоого жана токтомдун алкагында абаны булганышына таасир этпей турган коомдук унааларды алып келүү пландалган. Мындан улам жыл аягына чейин Ордо калаага алып келине турган 500 автобус газ менен иштейт деп убадалашты. Эл өкүлдөрүнүн ойго салган маселе жашыл шаар деген статусту кайтара алабызбы дешет. Фрунзе болуп турган учурда айлана жашыл болуп көрүнсө, эми бозоруп тунарып турат. Анын негизги эле себеби бак дарактардын кыйылышы, бирок калыбына келбей калышы менен байланыштуу. Бишкек шаарында расмий түрдө 9580 дарак илинди. Бул тигилди. Бул Бишкек Зеленхоз жана мэрия тарабынан. Андан тышкары ушу элдерде өздөрү демилге кылып тигишти. Баш аяк бир аларда бир 5000ден ашык да, баш аяк бир 15000дей деген маалымат бар. Бирок расмий ушу 9580 ушу мэриянын тарабынан тигилгенчи. Айылга азыр, айылга 4000-5000ден 10000ден дарак тигип атат. Анан биз кантип анан экологияны, СО2-ны кантип жоготобуз? Бак дарактар эгүү боюнча сиздердин бир жарнамаңар жок. Мына жаз келип атат. Эртең жаз келет. Чыккыла, инициатива көтөргүлө, жогорку кеңешке да кайрылуу кылгыла, өзүңүздөр кылгыла. Келгиле быйылкы жылга бир 100.000 дарак эгели. Экологиянын бузулушуна шаардын айланасына жаңы конуштардагы жашоочулардын көмүр иштетүүсү деп билгендер, аларды да толук газга өткөрүүнү сунушташты. Мындан улам бул убакытка чейин канча конуш көгүлтүр отко көткөрүлүп, канча абонент бүгүнкү күндө газ пайдаланаарын сурашты. Чын айтканда алар менен баягы баарын эле бир жазап бер дегенден алысыраак болуп атабыз. Они по плану делают и по некоторымдан мында бир 3-4 жылда кошот экен да. Жаныбек Абировдун айтымында экологияны сактоо, айлана чөйрөнү таза кармоо үчүн жума сайын ишембил өткөрүп туруу натыйжалуу ыкмалардын бири. Борбордун көрүнүктүү жайларын эле эмес, шаардын чет жакасындагы конуштарды да тазалыкка үндөп, мэрия өздөрү кошо уюштурса, кала көркүнө чыгып, аба тазарат деген ойдо. Объявите 2022 год субботников. Всех заставьте. Вот целый год, каждый выходные. Давайте город чистить. Все поддержат вас. Я вот этому мэру тоже, Айбек Жанышбековичу сунуштагамда 2-3 эле багыт алгылачы. Шаарды тазалап салгыла, жаңы конуштарды көңүл буруп койгула, и тротуарларды кылып койгула. Мына быйыл бюджеттен биринчи жолу 1 миллиард каражат берип атат курулуш тармакка, кап вложенияга.
Ошондой эле эл өкүлү шаардын ортосуна жайгашкан автовокзалдарды иреттештирип, аларды балким чет жактарга чыгарып, ордуна жаңы парктарды куруу менен да жашылдандырууну колго алса да болчудай деген сунуштарын билдирди. Бирок бүгүнкү маселе боюнча келген аткаруу бийлигинин отчетуна канааттанбаган эл өкүлдөрү токтом толук кандуу аткарылбаган деп сынга алышты. Отчет эле эмес, өздөрү да бүгүнкү жыйынга ойдогудай даярданбай келиштир. Долбоордун алкагында кандай жумуштар жүргүзүлмөкчү деп сурагандан да коркуп турабыз. Чындыгында эч кандай алдыга коюлган программаңыздар жок. Жана буга чейин дагы эч нерсе жасалган эмес. Бул чындыгында биздин экология, бул негизги маселе. Ошондуктан бардыгыбыздын мындайча айтканда көп миллиондогон адамдардын тагдырына, ден соолугуна таасир берүүчү маселе болуп турат. Ошондуктан коллегаларымды 100% колдойм. Эмки биздин отурумга бардык пункттар боюнча даярданып келиңиздер. Бизде суроолорубуз, сунуштарыбыз толтура. Комитеттин жыйынынын соңунда токтомдун аткарылышына канааттанбаган эл өкүлдөрү бул маселе боюнча келерки жыйында кайрадан карамак болушуп, баяндамачыларга жеткиликтүү даярданып келүү талабы коюлду. Шекер Сатыбалдиева, Мээримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ. Кыргызстан калкынын таажы вирусуна антителасын изилдөөнүн экинчи этабы башталды. Маалым болгондой, буга чейин антителаны изилдөөгө катышкан 9400 киши экинчи этапка да чакырылган. Бул изилдөө калк арасындагы менде антитела барбы, таажы вирусу же башка илдет менен оорудумбу деген суроого жооп табууга жардам берет. Мындан сырткары эмдөөдөн кийин антитела иштелип чыктыбы, жокпу биле алышат. Илимий иликтөөнүн калкка дагы кандай пайдасы бар, жыйынтыктар качан белгилүү болот, кененирээк кийинки материалда. Өлкөдө элдин таажылуу вируска антителасын изилдөөнүн экинчи этабы башталды. Анализ алуу үчүн республика боюнча жалпы 63 участок ачылды. Анализ тапшыруучулар биринчи этапка катышкандыгы тууралуу медиктерге айтышы керек. Иликтөө катышуучуларга антителасы бар жогун акысыз билип алуу, мурда бар болгон болсо азайган көбөйгөнүн текшерип көрүү мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Бүгүнкү күндө баш каладагы номер 16 үй бүлөлүк медицина борборунда изилдөө иштери кызуу жүрүүдө. Буюрса бүгүн 4-5 киши келип азыр алып атат. Бул биздин мамлекетте, биздин Кыргызстанда ушул экинчи этабында Россиянын колдоосу менен адамдардын вакцинациядан кийин, оорудан кийинки иммунитетин билиш үчүн ушул антителаны тапшырып, анан өзү бааланып жатат. Бул бааланганы бардыгы акысыз. Мурунку биринчи этапта кимдер өтсө, ошол экинчи этапта да кошул адамдар өтүп атат. Мындан кыйынчылык андай туудурушкан жок. Буюрса мындан аркысында дагы ошол бир жуманын ичинде биз өзүбүздүн ишибизди алга жылдырып алабыз деп ойлойбуз. Былтыр июнь айында таажылуу вирус менен ооруп айыккан адамдарды өз каалоосу менен илимий изилдөөгө 9400 киши катышкан. Эми ошол адамдарга иликтөөнүн экинчи этабы жүргүзүлүүдө. Вирус инфекцияларына каршы күрөшүү боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси өткөн жылкы изилдөөнүн жыйынтыгында жалпы элдеги популяциялык иммунитет 59% түзгөнүн билдирет. Бул көрсөткүчтүн 9% эмдөөдөн өткөндөрдүн эсебинен жогорулаган. Аймактар боюнча карай турган болсо, Кош жана Нарын облусунда оору аз катталып, антителасы бар адамдар көп экени аныкталган. Ал эми Чүй облусу, Бишкек жана Ош шаарларында вирус жугузгандар арбын экени маалым болгон. Андан сырткары ошол эле учурда ошол жуккан болсо, антителасы бар болгон болсо, кээ бир адамдарда симптомдору да болгон эмес да. Ошонун дагы пайызын биз билип алабыз да. Айрыкча өткөн биринчи этаптагы иликтөөдө жаш балдардын арасында ошол вирус жуккан болсо дагы көпчүлүгүндө антителасы пайда болгон, бирок симптомдору болгон эмес. Ошолордун азыркы учурда канчалык өзгөрүп кетти, омикронго байланыштуучу, баягы вирус дагы өзүнүн касиеттерин өзгөртүп атпайбы, ошого байланыштуу. Ушуга окшогон толгон суроолордун бардыгына илимий жактан жооп алабыз. Илимий иликтөө Санкт-Петербургдагы Пастер атындагы микробиология жана эпидемиологияны иликтөө илимий институту менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Аталган институттун изилдөөчүлөрү соңку убактарда Орусияда жана Украинада COVID-19 менен симптому жок ооруган балдар көбөйгөнүн байкашкан. Илимпоздор адамда оорудан кийин иммунитет көпкө сакталбай жатканын кулак кагыш кылышууда.
Поэтому никуда от вакцинации не деться, вакцинироваться нужно. Эч качан эмдөөдөн качпаш керек. Бул абдан маанилүү. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгында да эмдөөдөн өткөндөр ооруну жеңил өткөрүүдө. Азыр биз буга чейин Кыргызстанда изилдөө жүргүзүлгөн 9400 киши экинчи этапка катышып берет деп үмүттөнүп жатабыз. Биринчиден бул алардын өзүнө да абдан маанилүү. Анткени 8 ай ичинде организминде кандай өзгөрүү болгонун байкай алышат. Биз болсо Кыргызстанда пандемия канчага созуларын аныктап, саламаттыкты сактоо тармагынын туура багытта иш алып баруусуна көмөк көрсөтөлү деп турабыз. Илимий изилдөөнүн негизги максаттарынын бири мамлекет үчүн жалпы калктын COVID-19 боюнча саламаттыгын аныктап, дарылоодон кийинки кадамдарды тактоого шарт түзөт. Анализдерди алуу акысыз, катышуучулардан документтен башка эч нерсе талап кылынбайт. Илимпоздор жарандарды атуулдук жоопкерчиликти колго алып, активдүү катышып берүүгө чакырат. Изилдөө иштери бүгүн башталып 25 февралга чейин созулат. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Кыргызстанда алгачкы жолу 4-чү дивизиондогу хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтө. Спорттук иш-чара 3-мартта башталып, ага Кыргызстан, Иран, Сингапур, Малайзия жана Кувейттин курама командалары катышат. Мелдеш Бишкектеги шаардык муз аянтында өтөт. Учурда жогорку даярдыктар жүрүүдө. Алдыдагы Мелдешке конок катары Дүйнөлүк хоккей федерациясынын президенти Люк Тардив жана хоккей тармагындагы легенда болгон Владислав Третьяк. Хоккей федерациясынын вице-президенти Анвар Оморканов, ошондой эле Германия менен Беларустун хоккей федерациясынын президенттеринин келери күтүлүүдө. Муз аянтчабызда болот. Азыркы учурда ушундай жогорку деңгээлде өткөрүп алалы деп аябай катуу даярдыктар болуп жатат. Биз ишенебиз, ушу жогорку деңгээлде жана өтө кооз бир иш-чара болот деп ишенебиз да. Бул боюнча бүт мамлекеттик органдары дагы, федерация дагы ушу толук күчүн жумшап ошол менен иштеп жатабыз да. Ал эми дагы бир жакшы нерсени айта кете турган болсок, ошо Кыргызстанга биринчи жолу эң биринчи болуп жаңы шайланган ошо хоккей федерациясынын, Дүйнөлүк хоккей федерациясынын президенти келип атат, Люк Тардив. Андан сырткары дагы легенда болуп калган ушу илгертен бери бүт бардыгыбыз ушу хоккейдин сүйүүчүлөрүнө таанымал болуп, легенда болуп калган Вячеслав Третьяк келип атат да. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.